Саламатсыздарбы, урматтуу көк бөрү сүйүүчү достор, ошондой эле көк бөрүчү балбандар. Мына бир аптадан бери бүтүн Шинжаң боюнча чоң маанилүү майрам өтүп атат. Ал эмнеде дегенде, бул көк бөрү оюну боюнча бизде муз жарган чоң тарыхый эсте калган жаңылык. Кыргызстандан атайын көк бөрү боюнча делегация биздин Шинжаңда бир апталык айланууда болду. Анын алкагында биздин дүйнөлүк жылдыз мыктуу улакчы Манас Ниязов дагы бирге болду. Баарын билесиздер. Андыктан бүгүн ошол кишилердин акыркы сапарын жыйынтыктоочу күн. Ушул убакыттан пайдаланып сиздер менен биздин ортобузда көк бөрү боюнча Манас Ниязовдон азыраак маекке тартканга аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабай соңуна чейин көрүңүздөр. Манас, кандайсың? Акыбың жакшы. Бир аптадан бери биздин ушул субарда аябай жакшы айлануулар болду. Сен келип эл кубанды. Сен элди көрүп, сен да кубандың дегендей. Анан айтсаң, бул жолку келишиң, бул жакка өтүшүң ошондо биринчи жолу болуп атабы? Бул жака келиш биринчи жолу келдик. Келгенден баштап эле бул жактагы эли аябай мындай меймандос, аябай жакшы эл экен. Биз күткөндөн дагы артыгыраак, биз күткөндөн дагы жакшы тосуп алды. Абдан ыраазы болдук. Жылкыларын союп, учаларын тартып атты. Ар күнү ар жерге барып аттык, ар жерде элдер тосуп алып атып, аябай сыйлашты. 7 күн аябай сый көрдүк. Абдан жакшы. Эми ал маанилүү учурларга биз дагы күбө болдук. Сенин айланаңда жүрүп, чынын айтканда биз деле анчалык жаңы таасирин баарын биз дагы сезбейт экенбиз. Өзүң ушундай болорун билдиң белең? Жок, мен чынын айтканда мынчалык болушуна, в общем, мындай болот деп ойлогон эмесмин. Бул жака келип, бул жактагы элдиге аябай ыраазы болдум. Мынча мени сыйлап, колдоп, көрманды кылышат экен. Эми чынын айтканда бир жүрөгүм жарым ушул жакта калды кетти. Кыргызстанга барсам дагы бул жактарды дагы ойлоп кайра келишке аракет кылабыз эми буюрса. Ушул жолку сапар учурунда түндүктө да болдук, түштүктө да болдук. Эки жактын элин да көрдүң, салт-санаасын көрдүң, жерин да көрдүң дегендей. Мындай бир айырмачылыктары бар бекен же эмнелери менен айырмаланып атат, ал жактарынан эмнелерди байкай алдың? Эми Кыргызстан мененби? Жок, бул Шинжаңдын түндүгү менен түштүгү. Түндүгү менен түштүгүн эми бирдей эле экен. Эми бул жакта бир күнгө болдук. Бул жак жакшы көрбөй калдык, чын айтканда. Анан айтсаң, эми атайын эми сен bundan мурун ушул жаңы биздин азыркы Шинжаңдагы Гарулак боюнча маалыматың бар беле, же өзүң ушул оюнду бир көрсөм кандай ойнолорун билчү белең дегендей? Буга чейин Кыргызстанга бир Ильяс деген акабыз бар бул жактан. Ал Кыргызстанга барып менен мамилеси бар, ал ошол көрсөтүп турчу эле оюндардычы. Анан келип көрүп турчу элем, анан бул жака келип кечээ биринчи жолу өзүбүз көрдүк. Жакындан өз көзүңөр менен көрдүң. Өз көзүбүз менен көрдүк. Жакшы болот экен, аябай кызыктуу болот экен. Бул жакта оюн кандай өтөт экен? Жалпы бул Шинжаңдын улагынын азыркы өнүгүү абалына эмне деп айтсак эле? Эми жылдан жылга биякта сүйлөшсөк, жылдан жылга улак өнүгүп келип атыптыр. Бизде деле резко эле биз дагы сразу эле ушул даражага жеткен эмеспиз. Биз дагы акырындыктан ушунча даражага жетип келгенбиз. Буюрса силер бир 2 жылда жакшы даражага жетесиңер деген ойдомун. Анан эми улакчы кылган астындагы тулпары дейт. Бул жактан кара жүлдөкү оюнда тулпарларды көрдүң. Кандай экен бизде улакка чабылып аткан, улакка дайындалган аттардын? Эми аттар боюнча айтсак, аттарды биз жакта жакшыраак көңүл буруп, биз жакта жакшыраак карайт окшойт, чынын айтканда аткачы. Биз жактагы аттар жакшы багылып, жакшы эти менен чыгат.
Андан жакшы таба менен чыгат. Бул жактагы аттар бир аз арыгыраак экен, анан кичинераак экен. Бул жакта негизи түштүк жакта күн ысык болот жай, анан кийин көбү жаздын күнү оюндар өтпөйт. Ошол өтпөгөн себептүү аттарды дагы жанагы таратып өтүшет да, жанагы коюп берип дегендей. Анан күздөн баштап негизи оюндар күз-кыш айларында өтөт. Буюрса мынакей сүйлөшүүлөрдүн алкагында дагы 7 айда дагы эл аралык достук оюну дагы өткөрүлүп атат. Ошо кезге чейин кандай дайындыкта келип, кандай оюн көрсөтсөм деп ойлоп атасың? Эми азыр бул жакта сүйлөшө элекпиз, эми бул жакта федерация менен сүйлөшүп, кеңешип, жакшы балдарды алып келип, элге кызыктуу оюн тартуулап кеткенге аракет кылабыз. Ошо көкбөрүнүн өнүгүшүнө салым кошконго аракет кылабыз. Жакшы. Анан эми ушул сапардын алкагында биз көрдүк, бир кичинекей балдар дагы жүрөт, чоң кишилер дагы күйөрмандык кылып атты, өзүңдү дагы таң калтырып атты. Ушулардын сени таанып алышына эмне себепкер болду деп ойлойсуң? Эми бул оюн менин оюмча эң биринчи себеби бул көкбөрү кыргыздын канында бар да. Мындай кыргыздын канында бар оюн. Эң биринчи себеби ошол болсо керек. Анан экинчи себептер ошо сизге окшогон жакшы агалар бул жактагы интернет тармактарга көп чыгарып, бул жактагы элге таанытыптыр. Ошол себептен дагы окшойт деп ойлогом. Ал эми бунун дагы бир себеби бул сиздердин көкбөрү оюнунун мындай күчтүүлүгү деп дагы билсек да болот, кызыктуулугу. Айынан ошону көрүп калышты, ошонун ичинен мыктыларын да таанып калышты дегендей. Анан 16-жылы сапарыңар башталды. Мен билсем ушул чек арадан өтүп эле бир 100 метрге жетер жетпей эле сени таанып жолдон ушундай эстеликке түшүп алалы дегендер үзүлгөн жок. Кайсыл жерден тамактанба, кайсыл жерге эс алба, эшикке чыгып калсаң, чыкпасаң да келип дагы көрүшүп атты, аябай. Ушуларга дайын белең же ушуларды билдиң беле? Жок, эми бул жакта жакшы тосуп алат деген ойдо келгенбиз. Эми бунчалык биз сыйлап, бунчалык биз менен сүрөткө түшөт деп чындап дайын эмес элек. Анан дагы ушул убакыттан пайдаланып кетет элем. Анан эли көп жерде кээ бирөөлөр менен сүрөткө түшө албай калдык. Эми ошолордон кечирим сурайт элек, буюрса дагы келгенде түшөбүз буюрса. Буюрса дагы 7-айда дагы оюндар өтөт. Bundan ары дагы иштештиктер уланат. Андыктан ушу Манаска күйөрмандык кылган ар кайсы улуттагы ар кайсы элдердин үмүттөрүн үзбөй, кийинки жолку көрүшүүгө дайын болсун айтып коеюн. Биз менен бирге болуңуздар деп. Ооба. Анткени бул жолу кишинин саны жаңы көптүк айынан анан кийин ал жагы тыюулар болду, убагында чыга албай калып атышты. Аны дагы бул уюштуруу жагынан дагы азыраак жанагы чектөөлөр болду. Андыктан ойлойм эми бардык күйөрмандар ал жагын өздөрү түшүнүп алат деп. Анан эртең жүргөн атышсыңар Манас. Буюрса ак жол болсун сапарыңарга. Мындан кийин дагы ушул жакшы оюндарыңды күтөбүз. Албетте эң биринчиси биздин ушул жөнгөгө кайрылып айта келишиңди, бул жактан дагы мыкты оюндарды өткөрүшүңдү тилейбиз.